Анан мынабу азыр сөз болуп аткан мынабу алдагандар, булар 610 миң деп атпайбы? 610 миң дейт. Мен тааныйм аларды. Красноярскиде аябай кутурушчу. Себеби мен да жүргөмүн Красноярскиде. Мен да иштегенмин базарда. Менин кайнежелерим иштеген, бажаларым иштеген. Мен аялым иштеген базарда. Мен аларды кадимкидей тааныйм. Бир убакта булар кутуруп, жанагы жылкы семирсе ээсин тебет болуп, кошкурунуп, аябай көп калышкан эле буларчы. Анан келип туруп момунтип өзүнүн жээндерин алдап аткандан кийин, жээндерине момундай кара өзгөйлүк кылып аткандан кийин, эми бул жээндердин сөзү да айтып атпайбы? Жанагы видеосун көрүп чыктым мен. Эгер силер балким көрдүңөр же көрбөдүңөр, мына дагы видео, жанагы видео маек чыгыптыр, журналист жанагы жигит менен тетиги Трампка кайрылып атат дедим го. Трамп жанагы жуликти бизге бер деп атпайбы? Мен айтып атам, аны атайын биздин бийлик официалдуу түрдө кылат. Эгер мыйзам жол берсе, андан ары жагын билбейм эми. Ал жерде дагы жана баш оорута турган жанагы мыйзамдын атайын бөлүктөрү бар эми. Кандай жагдайда, эмне болгондо, качан, эми башың ооруйт ал жагын майдаласаң. Кыскасы, мына эми. Бул жерден эмнени байкаса болот? Мына заманың мына. Билин, бир тууган тайкелер, бир тууган жээндерин ушинтип алдап отурса, анан башкадан жакшылык күтүп, же башканын кыйнаганына, урганына нааразы болуштун деле кереги жок го дейм да. Демек орустар кысса, кыйнаса, урса, туурабы? Же жанагы маска шоу менен келип сени кыйнап, урса, аларга капа болуштун деле кереги жокпу деп коем да. Себеби жакын туугандарың сага мындай иттик кылып аткан, акмактык кылып аткан заманда бөлөк бөтөндүн урганына же алдаганына капа болуштун кереги жокпу деп бир өз башымда, бир өзүмчө бир ойлоп кетип атам. Бул не деген нерсе? Не деген нерсе бул? Эми мен ойлойм, булар мынчалык жанагыдай шантаж деп коебу, эмне деп коет? Же болбосо курулай доомат дейби? Эми кантип бир тууган тайкеңе сен шантаж кыласың? Кантип курулай доомат кыласың? Мисалы азыр мен кантип тайкелеримдин үстүнөн мисалы арызданып, же аларды жамандап, же тайкелерим менде мынча карыз деп, мисалы болбогон бир нерсени болтуруп, кантип көбүртүп, жабыртып айтам да. Эгер алар чындап менден карыз болсо, кайсы бир жерде убадасын аткарбай мени алдап кетсе, мен айтсам болот да тайкелерим ушундай деп. Эгер ошого жетип калсак, жанагынтип журналисттерге жете турган даражага барып калсак да, анан бизде мисалы бир туугандар көбүнчө эле өз ара чечишип алат го. Аны эми коомчулукка чыгарбай, журналистке барбай, же тетиги Американын президентине кайрылып отурбай элечи, туурабы? Көпчүлүк учурда алар өз ара бир келишимге келип бүтүрүп алат. Мындай учурлар көп.